Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатчылык. Ой, дем берип жүрөм, Кудай буйруса. Мен ачкымча көрдүңөр, ачкым бар экен. Образ. Жана бизнес по-казахски деген кинодо бар. Аялы менен күйөөсү акырын караңгыда мынтип жашынып бирөөдөн чыгып атса, башын көтөрүп аялы болсо, ачки кийип алган анан күйөөсү. Ачкини шешеси десе. Образ ғой дейт. Ансыңар образ ғой болду. Дароо ушул чыгармачылыгыңыз тууралуу сүйлөшөлүк дегеле жакында Instagram баракчасынан байма-бай киргизип атасыз. Алматыда жүрөм деп, же бул жакта, тиги жакта, анан ушул тууралуу айтып берсеңиз. Азыр сон проект келе атат. Кудай буйруса, мынакей мен пиар директор Малиш экөөбүз алып келдик буну. Мен ушул тасманын карта мечты орус тилинде казак бир туугандар тартылды. Мен неме фильмдин со-продюсери деп коет, чогуу жасап чыгарып аткан продюсери болдум ушул жерде. Өзүм тартылган жокмун, анткени мен кичине опыт көрөйүн да, негизи бул тажрыйба алайын. Анан эмне экен, кандай экен баарын тең бышырып, мен өзүм дагы ичине кирип кеттим, кайта чыгып деп аябай тажрыйбам аябай сонун болду. Мен продюсеримин. Гүлзат Мамытбек представляет деп Кыргызстанга ушуну алып келдим. Анан дегеле мага кызык болуп атат, мынча каражатты сиз кайсыл жактан таап атасыз? Каржы булагыңыз каяктан? Кудай буйруса, эми жакшы нерсеге жакшы кишилер табылат экен. Бул тасмага спонсор да таптык, анан кийин аны тарттык, анан кийин азыр бул жака дагы спонсор издеп, инвестор издеп, аларды дагы табып уже жолун анан кийин баарын тең шарт жолдон кылып кете беребиз. По дороге элечи. Давай. Мындай жаңылыш ой бар да, кое тур, жакшылап даярданып алалы, жети өлчөп бир кес, жок. Андай заман бүттү. Ал совет учундагы болгон заман бүттү. Аны мындай капкак жаап, үстүнөн таш баштырып коюш керек. Бүттү. Сен 7 жолу өлчөп, анан 8 жол кескинче убактың өтүп атпайбы? Анан кийин ал туура эмес чыгып калса, дагы 7 жолу өлчөп. Жок, андан көрө 7 жолу кес. 7 жолу кес. Апей, бунусу туура эмес экен, амонсу туура экен деп батыраак ойлонбо, кыргыз ойлонгунча, ойчул ойлонгунча тобокелди барып келиптир дейт. Сен ойлонгунча тобокелди барып келип кат. Кечирим сурайсыз, бирок сөзсүз түрдө элге да кызык, жеке жашооруңуз тууралуу дагы айта кетишиңиз керек. Анан жолдошуңуз, мурунку жолдошуңуз Талант мырза менен сот иши болгондон кийин сиз ойлогондой болгон жок жыйынтыгы. Анан эми жок, болуп келет. Мен алдыда да кандай иш аракеттерди кылайын деп атасыз? Толтура иш аракеттер. Мен эме киноиндустрияга кетип калдым, анткени мен Манас атанын тасмасын тарта турган чоң оюм бар. Агыл жакка 1-200 миллион акчаларда кетет экен, доллар. Эми Александр, Троя, Гладиаторлордун деңгээлинде тарта турган чоң тасмада мен мындай майдалабайм. Ага даярдыгым болчу, даярданып бизже деп келдим. Анан эмелер көп, максаттар көп, Кудай буйруса. Азыр англис тилин үйрөнө турган мобилдик приложенияга жакшы инвестор таптым Казакстандан. Азыр ал нерсе келе атат. Андагы Кыргызстанда англис үйрөтүшүм керек мен. Англисче үйрөтүп, баарын тең сүйлөтүп алышым керек. Анан ошол эле суроомо жооп ала албай калдым. Эмчи мен атайын качып атам, анткени мындай нерсени айта берсем мен балдарыма катуу тиет экен. Чын. Эми аны таша шарылдатып эле айта берем мен, анда уя албайм дагы. Мен балдарыма катуу тиет экен. Мамам ушинтти, анан кийин мектепте мени минтти, анан садикте минтти десе, анан кой анда оозду тийиш керек экен дедим. Акырындап өзүмдүн максатыма жетем мен дайыма. Мындай да, жеңип бир сыра жеңилесиң. Жеңип бир сыра жеңилесиң. Жеңип бир сыра жеңилесиң, жеңип бир сыра. Ушинтип бирок максатыңа жетесиң. Ооба. Демек буюрса алдыда максатыңызга жетет экенсиз да. Жакшы, анан азыркы жолдошуңуз Хуан мырза башка чет өлкөдө жүргөнүндө. Жок, агиш менен ушундай жолдошум болбой калды. Аны дуя албай айтып коеюн, анткени эми агиши аябай жакшы. Биз дос бойдон калдык, анткени жакшы киши чын эле. Бирок ал эч качан балалуу болгон эмес. Мен балдарыма мээр төгө албады. Анан мен айттым, Хуан, мен сени балдарыма ата болот деп тийгем сага. Башында сүйлөшүүлөр болду беле? Сүйлөшүүлөр болгон. Анан мынтип карап, айылдын аягына айтпаптырмын, мен катачылыгым ошол. Ал карасам балдарга жакшы мамиле кылат. Мен балдарыма да жакшы мамиле кылат деп мынтип эле. Жон гана байкап коюптур. Байкап элечи. Жок, сүйлөшүп алыш керек экен. Сен балдарга кандай карайсың? Мен балдарым мен менен болот, атасы менен эмес. Мен балдарды жакшы көрөм. Сен балдарыма ата боло аласыңбы деп ачык эле айтыш керек экен. Мынтип эле катындан уялып анан дей бербейчи. Ал дагы бизнес да.
бизнес. Биз партнер болгон аткандан кийин түк бизнес деген сөз бул эмгектенүү деген сөздү билдирет да. Неме эмгек? Үй бүлө деген бул чоң эмгек. Атайын шарттарды түзүп алыш керек экен демек. Туура, даже брачный контракт кылып алыш керек экен. Сенин милдетиң бул, менин милдетим бул. Муну кылсаң мындай неме, подарка, муну кылбасаң мындай штраф деп. Чын. Бул туп-тура нерсе экен. Бул мындай ой деп неме көрүнө берет. Жаман көрүнө берет, бирок мындай ойлонуп келсең бул логично, чын эле ошондой заманга жараша, турмушка жараша. Анан карасам балдарга такыр мээр жок, анан айттым, алтыным, мен андай болбойт. Мен үй бүлө болушум керек. Экөөбүз неме дос бойдон калабыз десем, бир жолу иренип жаман болду аябай. Бирок дос бойдон калдык, Кудай буйрса жакшы. Азыр сый мамиледесиз. Азыр ошо экөөбүз манасты тарткантабыз, Кудай буйрса. Манасты. Кайрадан эле чогуу бирге эсиптеш болуп калыптырсыздар. Конечно. А мне Европада ошондой өзүчү баарына тең мындай жөнөкөй мамиле кылышат. Эми үй бүлө болду, болбой калды, андай дос боло беребиз, эчтеке эмес деп эле дос катары эле иштеп кете беребиз. Жакшы. Манас ошол тасмасын башынан көптөн бери айтып келатасыз. Анан качан тарталы деп атасыздар? Качан бушат бул нерсе? Ушу мен 20-жылдын аягына чейин бушуп калатпы деп атам. Анткени мен өзүм бушуп келатам. Мен муну билбейт элем, кандай мындай экен, мындай аз идеялар келатат. Инвесторду кантип тартыш керек? Мен 2-3 тасма тартып уже тажрыйбалуу болуп калгандан кийин инвесторлор ишене баштайт экен. Бул кыз кылат депчи, муну анткени бул тасмасы бар, тил тасмасы бар. Деп анан өзүмө тартылып көрөйүн деп атам. Анткени неме мен канекей эне болом да, Манаста. Башка каарман ролун жарата турасыз, Манастагы эксклюзив. Жакшы. Анан баягы мындан сырткары дагы сиңдиңиз Амина эжеке дагы ошол тил жаатында эмгектенип жүрөт. Анан көбүнчө интервьюңуздардан байкасак, бирөөңүздөр жөнүндө такыр айтпайсыздар. Негизи жеке жашоодо мамилеңиздер кандай? Бирөөңүздөрдү колдоп турасыздарбы? Биз жакшы элебиз, Кудай буйрса. Бирок экөөбүз тең неме медиа личность болгондон кийин экөө мындай бири-бирибиз жөнүндө эч айтпайбыз, чын. Эми биринчиден медиа немелер, журналисттер туура эмес нерседе айтып салышы мүмкүн экен. Сизге кат тийбесин, бирок ушундай. Мынтен тигинти деп интрига кылып жиберип, ошого биз давай сый болобуз. Спокойно мындай сүйлөшөбүз, бирок бири-бирибиз жөнүндө эч кандай эме айтпайбыз, комментарий бербейбиз. Болду, ошол менен эле мындай чектелип калабыз. Эжесиңди гана болуп жүрөбүз. Туп-туура сый болуш керек. Жашоодо мындай тасмалар болуп калганда бирөөңүздөргө жардам бересиздер. Жок, бири-бирибизге жардам бергенден дагы эметтик, мындай ар ким өзү менен. Өзүнүн оокаты өзүндө. Мен тарынбайм, а киши тарынбайт. Өз жол менен кете берет, биз жолубуз менен кете беребиз. Эжесиңдин арасында кичине урушуулар пайда болуп кетет экен. Кичинекейибизден эле билесиң бар. Түшүнбөстөн эме ооба. Ошондон алыс бололу деп, андан көрө мен а киши ийгиликке жетип атса сүйүнөм, чын дилимден сүйүнөм. Мен ийгиликке жетип атсам, а киши сүйүнөт. Ошентип эле бири-бирибизге сүйүнүп эле жүрө беребиз. Экөөбүз бири-бирибизге неме муктаж эмеспиз, чын. Ал өзүнчө күчтүү инсан, мен өзүмчө күчтүү инсанмын. Ошо. Чыгармачылыгыңыз, ырчылыгыңыз калып калабы же аны дагы өнүктүрөсүзбү? Азыр 8 ырым бар. Клиптер канча болуп калды али? Бир 6 клип барбы? Ар бир ырга бар 6 клиптей. Ар бир ыр Казагым бауырым деген жакшы клипти даярдап кантабыз. Кудай буйрса ал келатат. Жакшы тартайын деп атам. Ал международный болгондуктан казак бир туугандар дагы аябай мындай сындуу, аябай сапаттуу эл келет да. Ошого жакшы неме клип тартайын деп даярданып атам. Аны бир жылдан бери даярданып атам. Бирок жакшы тартам, Кудай буйрса. Ошо ниетим чоң. Казак бир тууганым аябай жакшы ыр арнайм. Анткени биз бир элбиз, биз эки канат. Биз планетанын эки канатыбыз. Эки эл бириксек, эки канат болуп калсак, планетаны жөн эле мындай чачтан алып эле көтөрүп кетебиз могу туң муяктанчы. Анан азыркы тапта байкап атам. Бул жактан сүрөттөн көргөндөй, шляпа бул жакта, Инстаграмда шляпа. Эмне себептен бул жаңы образбы? Бул жаңы образ деп койсок болот. Негизи мага шляпа жагат. Негизи мен Кыргызстандын жана планетанын Майкл Джексонумун. Чет жакта жүргөндө дагы ошол жактан баштадыңыз да, сиз ушул кыргыз элине дем бергендичи, анан ар бир нерсеге бир нерсе себеп болот. Сизге эмне себеп болду? Мен очищение программасын өткөм. Биз денебизге аябай жаман заттар толуп каткен. Неме даже күндүн нуру дагы кирип радиация болуп каткен. Ошол нерсе чыккандан кийин денең таза болсо, акылың да таза болот экен да. Чистое тело, ясный ум. Депчи. Ошондо мен деп мондай бир ойгондум. Анан Турат Дубанаев деген дагы бир устатым бар, айтып атпайбы, Кыргызстан 2031-өлкө болуш керек деген шарак этип тийди ошол идея мага мо берме. Ооба, кыргызчы жалкоо элбиз. 20-жыл болсо десем, койчу, 20-жыл болбой эле койдум деп жата беребиз.
давай экинчи болобуз деп кача экинчи болбойм, биринчи болгондон экинчи болуштун эмне кереги бар? Ооба. Анан давай биринчи болобуз десе, кандайм монтет келсин, мен кандай түштүм. Ошол күндөн бери уйку жок, Алишечка, честно. Мындай биринчи болобуз. Деп мен ушундай ойду мындай берди Кудай. Аны айтып келатам, анын ошого көп эмелерди, доказательстволор келатат да, Кыргыздын кыздары тимеле окуш. Мен азыр Алматадагы кыргыздын кыздары сонун тимеле. Мигрант жигиттерибиз сонун ошолорду көргөндөн кийин точно кыргыз биринчи болобуз, точно болобуз деп күндөн күнгө ошого эме болуп келатам да, мен доказательстволорду алыпчы. Биз биринчи өлкө болобуз алтыным. Биз болбогонго акыбыз жок. Анткени Манас ошондой, биздин Манас атабыз ошондой эме таштап кеткен бизге, мурас таштап кеткен. Биз өзүбүздүн милдетибизди аткарбай аткан үчүн жаман болуп атабыз. Анан 2020-жылы Кыргызстанды башка деңгээлге көтөрөбүз. Мына мен жана сен алтыным. Кеттик. Құдай бұйырса бар болады.